Куатбек Алчевич, бүт дүниеде тамақ аш қымбаттап, башқа нәрсенің бары арзандады. Нефти тем более. Бүт дүниеде нефти арзандады, бізде бензин ошол ойдан түшкөн жок. Жазғы талаа жұмыстары башталып, дизель азыр, бензин, соляркалар. Эмне үчүн бизде арзандабайт? Эмне үчүн буларды сиздер Газпром менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, дүйнөлүк баага келтире албайсыңар? Бул биринчиси. Экинчиси, газ кымбаттап атат. Элдин пайдаланышына газ кымбаттап атат. Кече кымбаттады. Эмне үчүн газ кымбаттап атат? Аны да Газпром менен сүйлөшүңүздөр. Өзбекстандан $125 алат бир кубын. Келиши $165. А бизге $230 сатып атат. Мели пайдасын. Не үчүн азыр күндө арзандатпай кымбаттатып атат? Бул экинчиси. Үчүнчүсү, Казакстан менен сүйлөшүү жүргүзүңүздөр. Унду запретин алсын. Эмне үчүн биз казак туугандарыбызга сууну берип атабыз? 82-жылкы договор менен, келишим менен до сих пор карай элекпиз. Кировтан суу кетип атат. Суу сактагычтан, таластан 92% кетет. Орто сайдан, орто токойдон, чүйдөгү, Токтогул суу сактагычынан бардыгы келип 1 миллиардтан ашык суу берип атабыз. Анда сууну кой бергилесилер дагы. Эмне үчүн биз токтотуп беришибиз керек? Кой берип ташташ керек азыр. Сүйлөшүңүздөр. Ушул маселелерди өкмөт деңгээлинде чечишиңиздер керек. ЭЭПтин нормаларын эмне үчүн сактабай атат биздин партнерлор? Алтынбек Турдубаевич, жанагы ГСМ боюнча, баалар боюнча көзөмөл жүрүп атат. Мына бизде маалымат түшүп атат. Жылдын башында ошол эле солярка 45 сом 50 тыйын болсо, бүгүнкү күндө ошол эле Газпром 42 сом 90 тыйындан сатып атат. Жалпысынан мына биз көзөмөл кылып көрсөк, 1,5-2 сомго чейин түшүүлөр бар. Мындан ары да сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт. Газ боюнча действительно жанагы Газпром поставкага доллар менен контракты түзүлгөн экен, ошого байланыштуу жанагы курсу өйдөлөп кеткенде булар тарифти дагы көтөрөбүз деген, бирок премьер-министр өзү жетекчилик менен сүйлөштүрүп, булар кайра марттагы турган баага кайра кайтара турган болду. Бул жагынан эме өсүү болбойт да, жогорулатуу болбойт. Вице-премьерге мындай деп айтайын дедим эле да. Дүйнөдө нефти эселеп түштү. Сиз 1,5 сомду айтып атасыз. Уят болот. Анан Белоруссия бизде эле ошо ЭЭПтин мүчөсү $120 кымбат деп $90 сурап атат. А сиз болсо $230 ошол бойдон калтырганы аракет кылып атабыз деп атасыз. 2 эсе кымбат. Бул кандай бул? Бул не деген? Бул өкмөт сиздер кандай, бул кандай ой менен айтып атасыз шуну? Биз айтып атабыз, ушуну жаса деп, сүйлөшүңүздөр деп сунуш кылып атабыз. Ушуну бир эки жакты карап, дүйнөнү карап жасаңыздар деп атабыз. А сиз бу жерде мага жооп берип атасыз. Ордунда калып атат. Уят болот.